Бизде өтүнүчүбүздү ушул Азамат Байматов элге жеткирип берүүсүнү суранып, издеп таап келдик. Ушу балдарымдын астына эсен аман келсем деп элден үмүт сурап, жардам сурап кайрылып жатам. Кадыр мындан 2 ай мурун тартылган. Анда Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Алтынай Эгемназарова тууралуу кайрылуу видеосун чыгарган. Ошол кезде Алтынай Эгемназарова боор оорусу менен жабыркап, элдин жардамына муктаж болчу. 2 айдын аралыгында мындай жагымдуу жаңылык: өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөш жүргүзгөн мекендешке кайрымдуу эл жардамын берип, Алтынай Эгемназарова Индиядан ийгиликтүү операция жасатып мекенге кайтып келди. Албетте, жашоосун узарткан кайрымдуу элге жана фондко ыраазычылыгын билдирет. Мен Эгемназарова Алтынай ушул Азамат Байматов аркылуу Индияга барып, ушу кыргыз элимдин колдоосу менен кыргыз элиме рахмат айтмакмын. Ушул Аллахым ыраазы болсун элимден, тууган уругубуздан, эли журтубуздан, баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө ушу Аллахым сиздерди колдоп жүрсүн. Ыраазычылык билдирем элиме. Рахмат баарына. Эл журт Кыргызстан, биздин Алтынай деген аяшыбыз будан 2 ай мурда Индияга операция жолу менен барган. Мына Кудайга шүгүр, ушу Алтынай аяшыбыз донору сиңдиси жакшы болуп келди. Мына бүгүн ушул Азамат Байматовдун немесине чоң рахмат. Салымы эң чоң. Салымы эң чоң. Ушу Азамат Байматовго чоң рахмат. Ушулардын кылган кызматы мына биздин аяшыбыз, немебиз капар дозун, тынч болгула, аман болгула, мындан ары оорубасын, аман болсун, тынч болсун. Рахмат силергечи, мына Азамат Байматовдун командасына эң чоң рахмат. Молодец. Бул чыгарылыш бир эле жакшы жаңылык менен чектелбейт. 3 ай мурун элдин жардамы менен 2 жаштагы Барсбек дагы Индияга кеткен. Ал жүрөк кемтиги менен төрөлүп, алыскы жерге барып, бүгүн аман эсен өлкөбүзгө кайтып келди. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Биз Аллага шүгүр Индия шаарынан азыр келип түштүк. Барсбектин абалы Аллага шүгүр жакшы. 2 операциядан кийин, бир кыйынчылыктан кийин Аллага шүгүр баары жакшы болуп, жакшы абалда келдик. Биз ушул кыргыз элине, айылдаштарыбызга, бир туугандарыбызга жана ушул кайрымдуу эң биринчи ушул себепкер болуп бизди Индия шаарына жөнөткөн Кайрымдуу бол фондуна жана Азамат Байматовдун жамаатына биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге ал жактан өтө чоң жардамдар болду. Балам 42 күн больницада жатты. Андан 1 ай реанимацияда жатты. Ошолордун баардыгы биригип бизге аябай чоң скидкаларды жасап беришти ал жактан. Аллага шүгүр. Биз баарыңыздарга ыраазыбыз. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Ушул Азамат Байматовдун жамаатына да ыраазыбыз. Чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кылган ишин аягына чейин чыгарат. Ага бул кубанычтуу материал далилдеп турат. Бирок фонддун кылган ар бир ишин сиздер, кайрымдуу мекендештердин колдоосунда ишке ашат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.